Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабакта жолугуп жатканыма кубанычтуумун. Экранга көңүл буруп, бүгүнкү сабакта кандай тапшырма менен алек боло турганыбызды көңүл буруп алгыла. Демек, бүгүнкү сабакта генетикалык, экологиялык маселе жана оорунун алдын алууга карата тапшырмаларга токтолобуз балдар. Демек, биринчи тапшырмага көңүл бургула. Бизде жогоруда диаграмма берилген. Демек, бул диаграммада бир үй бүлөнүн генетикалык схемасынын диаграммасы келтирилген. Ушул үй бүлөдө төрөлгөн уул кандай генотипке ээ болот? Демек, бул өтө кызыктуу тапшырма экен, балдар. Демек, бул тапшырмадан биз эмнени билишибиз керек? Албетте, адамдын жыныс хромосомаларын, адамда хромосомалык жыйнак албетте 46, анын 23 жуп жыйнак хромосомдон турат. Аял менен эркектин 22 хромосомасы бири-биринен айырмаланбайт, муну биз билебиз. Бирок окшош хромосомалар, ошонун арасынан окшош хромосомалар аутосома хромосомалар деп аталат. Аял менен эркектин бири-биринен айырмалай турган бир жуп хромосомалары жыныстык хромосома деп аталат. Аялда бир жуптун экөө тең XX хромосомалар. Ал эми эркекте анын бирөө X хромосома, бирөөсү Y хромосома. Акырында, демек, адамдын хромосома жыйнагы 44, демек, жыйынтыктап келсе 44 аутосома хромосома жана 2 жыныс хромосомадан турары дагы белгилүү, балдар. Мен жөн гана эсиңерге түшүрүп кетейин деп атам. Ушул тапшырманы аткарууда, демек, ушундай курстан өткөн маалыматтар силерде болуш керек. Демек, ар бир вариантты талдап көрөлү. А вариантында XY, Б XX, В XY, Г XX. Эмне үчүн булар XY, XX жогоруда талдап кеттик, балдар. Эми А вариантын карайлы. Диаграммада А вариантында, демек, XY графикада атасынын X хромосома турат. Бирок энеде Y хромосома болбойт. Жана да XY хромосомдордун экөө тең атадан келиши мүмкүн эмес. Бул вариант туура келбейт, балдар. Графиканы көрүп турат болушуңар керек. Кызыл менен X хромосома атада турат. Б вариантын карап көрөлү. Б вариантында, демек, бул вариант дагы туура эмес. Эмне үчүн? Себеби бизде эркек баланын генотипин сурап жатпайбы? Эркек балада XY болуш керек. А бул жерде XX болгон учурда кыз төрөлөт. В вариантын карап көрөлү. XY варианты. Мында X энесинен келген хромосом, Y хромосома атаныкы. Г вариантын карап көрөлү. Бул вариантта XX мындай айкалышта барыбызга белгилүү кыздар төрөлөт. Демек, туура жабын карап көрөлү. Демек, В вариант экен. Башкача айтканда, XY В вариантында. Себеби X энелик хромосома, Y аталык хромосома туура келет. Демек, эркек баланын генотипи XY. X энесинен келди, Y атасынан келди. Демек, жынысты жыныс гана хромосома аныктайт, балдар. Андан кийинки экинчи тапшырмага көңүл буралы. Бул тапшырма, демек, төмөндө кан агуунун бир канча түрү берилген. Ушу түрүнүн, демек, жаракат алган жерине музду кайсы учурда, ошол төртөөнүн кайсысына колдонсо болот? Музду. Бул тапшырмадан эмнени билишибиз керек? Кан агуунун түрлөрү жана канды токтотуунун жолдору. Башкача айтканда, кан агуунун алдын алуу жолдорун билишибиз керек экен. Азыр ошону талдап көрөлү. Г вариантынан баштайлы. Артериялык кан агууну токтотуу өтө татаал, балдар. Анын бир канча жолдору бар. Мисал алып карайлыкчы. Кан аккан жерди катуу таңуу, кан аккан жердин жогору жагынан бармак менен катуу басуу, же буугуч пайдалануу менен ал жерди таңып коюу керек. Бирок ал буугучту бир аз убакытта улам бошоңдотуп туруш керек. Себебинен ал жердеги кан тамырлары жабыркалайт. В вариантын карап көрөлү. Тышкы капиллярдан кан агууда дейт. Демек, организмде микробтун киришине тоскоол болгон иод эритмесин биз колдонобуз. Ал иод эритмеси капилляр жабыркалаган учурда ошол жерди таза жууп туруп, иод менен
даки менен акын сүйкөп койсок капилляр кан тамырлардан кан агуу токтолуп калат. Себебинен капилляр кан тамырлар өтө ичке, бул жерде кандын басымы төмөн. Ошондуктан кандын тез уюшу үчүн таза вата менен таңып койсок болот экен. Б вариантын карап көрөлү. Веналык кан агууда жаратылган жерде бекем таңыш керек. Аны таза материалдар менен таңып жардам көрсөтүш керек. Эми ички кан агуу. А варианты. Дарыгер келгенче балдар жабыркаган адамды жаткыруу керек. Ичтен кан акканда көп белги көрүнбөйт, билинбейт. Ошондуктан бул жерде кай бир адамдарда мүмкүн эс учун жоготуп коюшу мүмкүн, жыгылышы мүмкүн. Ошондо гана билсек болот, бул биринчи белгилери. Ошондой учурда демек тез арадан дарыгерди чакырыш керек. Ошол эле учурдагы тынчтыкты түзүү керек. Дарыгер келгенче кандын агышынын шектенген жерлерде, мисалы курсактан, көкүрөктөн болушу мүмкүн. Бул жерге муздак суу бар, грелканы же шишени басуу керек. Демек, жогорудагы берилген тапшырманын туура жолу бул А варианты. Башкача айтканда, демек ичтен кан агууда гана муздак сууну, же болбосо грелкага куюлган муздак сууну биз ошол жерге басыш керек. Ошондо кандын агышына биз кандайдыр бир деңгээлде жардам берген болобуз врач келгенге чейин. Балдар, ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Кийинки сабактан жолукканга чейин сак саламатта болгула.